Эгер сиздин жашооңуз стрессте өтө турган болсо, сизде дайыма коргоочу гормондор бөлүнүп чыгып отуруп, жыйынтыгында сиз ооруп каласыз. Медицинада биздин ден соолугубуз жөнүндө туура эле айтып жатабы деп сиз буга чейин ойлондуңуз беле? Балким кээ бир нерселери туура эместир. Мисалы айта кетсек, оору бизден таптакыр жоголбой, кайрадан келе берчү нерседей сезилет. Бир дартты жуктуруп алып, анан ооруп калдың. Бул нерсенин баары туура эмес. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биздин ден соолугубузду эмне жабыркатат экени тууралуу аныктоого аракет кылайлы. Аныктоо үчүн Брюс Липтон, америкалык ааламга тааныбал болгон биолог, адамдын клеткаларын жана ден соолугун изилдеген доктор агабыз жардам берет. Башта аралдын эң негизгисин түшүнүүбүз керек. Ар бир адамдын канын текшерип чыкканда биздин денебизде ар кандай оору дарттары бар экенин билип алсак болот. Бул жерде суроо туулат: андай эмнеге биз оорубай турабыз деп? Анын жообу биздин иммунитеттик системабыз жакшы иштеп жатканында. Биздин иммунитеттик системабыз иштеп жатса, андай эмнеге ооруп калабыз? Аныктап көрсөк, бирден бир себеп бул стресс. Азыр мен сиздерге стресс клеткада кантип иштээрин, андан кийин адамда кантип иштээрин көрсөтөм. Петри идишине клетканы салып, аны эки группага бөлүп коебуз. Бирөөсүнүн жанына азык болуучу нерселерди коебуз. Ал эми экинчисинин жанына токсиндерди, жагымсыз азыктарды коюп, аларды инкубаторго салабыз. Бир канча убакыт өткөндөн кийин клеткаларды алабыз. Эмне болду деп ойлойсуз? Пайдалуу азыктар бар идишке салынган клетка азыктардын жанына жылып барганын байкадык. Бул жакшы белге. Ошол эле учурда токсиндер жагымсыз азыктары бар группадагы клеткалар токсиндерден алыстап кеткенин байкадык. Силер байкагандай, качан клетка пайдалуу нерсени сезгенде, ал мүмкүн болушунча азыктаныш үчүн жакындаганга аракет кылат. Эгер жагымсыз токсиндерди сезгенде, өзүн алысыраак алып качып коргонот. Демек клеткалар бир эле убакытта ачык же жабык болушпайт. Же ошол эле учурда алдыга же артка жылбайт. Клетка бир эле калыпта болот. Өсүү жолунда же өзүн коргонуу калыбында. Тактап айтканда, пайдалуу азыктарга жакындаса, булар өсүү жолунда болот. Алар пайдалуу азыктардын сигналына тартылат. Терс сигналдан ал өзүн алып качат. Терс жана оң сигналдардан башка дагы нейтралдык сигналдар да бар. Бул тууралуу алдыда айтабыз. Суроо: эмнеге бул нерсе ооруга алып келет? Адамдын акылы бул нерсени анализ кылып, бул нерсе аны кандайдыр бир коркунучка алып келерин сезсе, ал клеткаларга сигналдарды жөнөтөт. Бул чөйрө жагымсыз экенин билгизип, бул окуяны адамдын мээсиндеги гипоталамус бөлүгү башкарат. Ал окуяны кабыл алып, ойлонуу үчүн мээнин гипофиз бөлүгүнө сигнал берет. Ал гипофиз адамдын денесиндеги бүт 50 триллиондой клеткаларга сигнал жөнөтөт. Айтайлы, коркунуч сигналын жөнөтүп жатып, бөйрөккө да сигнал келет. Бул бөйрөк экстремалдык абалга жооп бере турган органдан стресс гормондорун бөлүп чыгара баштайт. Бул стресс гормондору эмне кылат? Албетте, ал канга куюлат. Кан аркылуу бардык денеге таркайт. Анткени адам коркуп качыш үчүн же мушташыш үчүн. Ал эми кан кайдан алынып жатат дегенде, кан адамдын ичегисинде пайда болот. Оба клеткалардын ден соолугу, өсүүсү, туруктуулугу ушул жерден азыктанат. Качан адам коргонуу режимине түшкөндө, ал азыктанбай калат, өсүүсү токтоп калат. Мына ушул учурда биздин денебиз бир эле режимде туруп калат. Же өсүү жолунда, же коргонуу жолунда. Өсүү деп сиздер баланы же бойдун өсүшүн түшүнүп албагыла. Өсүү бизге күн сайын керек, сиздин жашыңыз 100гө чыкса дагы. Анткени миллиондогон клеткалар жок болуп турат. Мисалы, ичеги органы 3 күн сайын кабыктары алмашылып турат. Химия терапия ушунчалык токсин болгондуктан рак болгон клеткаларды жана дени сак клеткаларды да жок кылат. Жыйынтыгында химия терапиядагы адамдын ичегилери жабыркап, чачтарынын түшүшүнө алып келет жана тери толугу менен калыбына келбейт. Эгер сиздин жашооңуз стрессте өтө турган болсо, сизде дайыма коргоочу гормондор бөлүнүп чыгып отуруп, жыйынтыгында сиз ооруп каласыз. Себеби клеткалар жаңыланбай, коргонуу режиминде туруп, азыктанбай калат. Дагы бир ирет тактап айтсак, адам стресс учурунда адамдын мээсиндеги гипоталамус бөлүгүнөн гипофиз бөлүгүнө сигнал берилип, сигнал андан чыгып бөйрөккө барат. Бөйрөктөн стресстин гормондору бүт денеге таркап, жыйынтыгында ичегидеги азыктануучу тешиктерин жабып салат. Бул азыктанбай калган учурга алып келет. Стресс гормондорунун негизги максаты бүт энергияны ал күрөшүүгө топтойт. Энергиянын бирден бир чоң бөлүгү бул иммундук система. Стресс мына ушул иммундук системаны иштетпей өчүрүп коет. Эмнеге дегенде, мисалы, сиздин артыңыздан арыстан кубалай турган болсо,
сиздин кандай ооруларыңыз бар экенинин мааниси жок да, мына ушул сыяктуу эле. Мындай учурда тирүү калуу маанилүү болуп калат. Кайрадан суротуулат. Анда эмнеге бизге иммундук системанын кереги бар? Кызыктын баары азыр ар бирибиздин ичибизде адамдар ооруй турган кандайдыр бир оору болушу мүмкүн. Мына ушул ооруларды биздин иммундук системабыз жакшы иштеп, бул ооруларды көзөмөлдөп турат. Эгер иммундук система өссө, анда вирустар тарттар көбөйө баштайт. Ошондуктан биз ооруну жуктуруп албайбыз. Ал оорулардын көпчүлүгү өзүбүздө. Медицинада бул нерсени патогендик инфекциясы деп коюшат. Мына ошондуктан биз стресске түшкөндө биздин иммундук системабыз токтойт. Жыйынтыгында ооруга чалдыгабыз да доктурга кайрылабыз. Доктур бизге дары-дармек жазып берет, оорудан айрылыш үчүн. Албетте, бул жардам берет, эгер дарт тез күчөп жатса. Бирок негизги көйгөй бул эмес болчу да. Көйгөйдүн баары бул стрессте болуп жатат. Иммундук системаны өчүрүп койгондо, оба, дартка чейин сиз стресстен чыгыңыз. Демек бул стресс эки көйгөйдү жаратуусун түшүндүк. Ал клеткалардын өсүүсүн жана иммундук системаны токтотот. Дагы бир үчүнчү көйгөй бар. Ал сен жашоо үчүн күрөшүп жатканыңда, ал дагы стрессти күчөтөт. Ал нерсе бул сиздин оюңуз. Сиздин оюңузда сарамжалдуу ойлонуп жатам деп ойлоп жатканыңыз. Чындыгында сиз антип ойлонбой элесиз. Сиз болгону адатта болуучу рефлекстерге таянып жатканыңыз. Стресстин гормондору денеге кан аркылуу тараганда, алар кан менен кошо мээге да барат. Ал жерден сиздин мээңиздин маалымдуулукка жооп бере турган бөлүкчөлөрүн жабып, кандын баарын рефлектордук ойлонуучу жагына көбүрөөк бөлүп бере баштайт. Бул деген эмнени түшүндүрөт? Бул деген сиз стресс учурунда толук кандуу акылыңызда эместигиңизди түшүндүрөт. Америка Кошмо Штатынан мисал айта кетсем, мамлекет бул нерселердин баарын билет. 2001 жылы алар атайын маалымат каражаттарын, газета, телевиденияны пайдаланышкан, көбүрөөк стрессти жаратуу үчүн. Эң кызыгы 2001 жылдан тартып ар бир фармацевтикалык компаниялар кирешеси 21%га өстүргөн. 5 жылдан кийин алар 100% киреше табышкан дары-дармектерди сатып. Ошон үчүн түшүнүүңүздөр керек. Стресс бизге ар кандай деңгээлде таасирин тийгизет. Жыйынтыгында мунун баары биздин жашообуздун бузулушуна алып келет. Жыйынтык чыгарабыз. Сиз коргонуп турганыңызда өсүү токтойт, оору башталат. Бул шкалада байкасак, биз ооруга чалдыгабыз. Ал эми карама-каршы жагында биз өсүүгө өтөбүз. Бул ден соолукка алып келет. Ооруну эмне чакырат? Ооба, стресс чакырат. Дагы бир нерсе бар айта кетчү. Эгер биз жашообуздан стрессти алып койсок, биз мына ортоңку жерде болуп калабыз. Мына ушул нейтралдык зона. Эгер ден соолукта болом десең, стрессти жок кылып коюуда эмес. Сиз нейтралдык зонада болсоңуз, сиз өспөйсүз да ортодо туруп каласыз. Ден соолукта болуш үчүн стресс эң негизги көйгөй эмес. Биз айланабызды сүйүү жана кубаныч менен курчообуз керек. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, биздин каналыбыздагы доктор Липтондун кеңеши пайдалуу деп кабыл алсаңыздар, анда биздин Суперблог каналын колдоп, лайк басып, досторуңузга бөлүшүңүз. Биз мындан да кызыктуу маалыматтарды бергенге сиздин колдооңуздар бизге дем берет. Андыктан каналыбыздан алыстабай, биз менен бирге болуңуздар.